Процедурный 5-ші микрофон. Жамиля Кубанычбековна, рахмат жоң. Мына биз жакында эле Москва шаарына барып келдик депутаттар мененчи. Ошол жерде биздин мигранттарыбыздын маанайы жок да. Себеби рубльдын курсу сомго күндөн күнгө түшүп баратат да. Ошону мына бизге да кайрылып атышат. Ошол рубльдын курсун дагы бир аз карап көзөмөлдөп берсеңиздер. Мына Мелис Жусупжанович, сизден да суранып кетебиз да. Мигранттардын үнүн ушул жерден биз сиздерге жеткирип коюш бул депутаттардын милдети да. Ошол курсту бир карап көзөмөлдөп берсеңиздер. Себеби мына Кыргызстанга бир жылда Россия өлкөсүнөн 2 миллиард доллардан ашык акча кирип атат, туурабы? Мына ошол мигранттар бүгүнкү күндө канчалаган акчаларды которуп атат, бирок курс төмөн болгондугуна байланыштуу бул жака келгенде аябай курска чакканда аз акча болуп калып атат да. Ушуну бир карап көзөмөлдөп берсеңиз. Анан мыйзам боюнча колдойм, мен кошумча сунуштарым бар, аны сизге кагаз жүзүндө беребиз. Рахмат жоң.